Каармановдун чарбагында алыскы Сибирь, Өзбекстан, Казакстанда жана жергиликтүү мөмө берүүчү бактарактардын көчөттөрү олтурулган. Да деген кызыл карагат болот, сөйкөдөй болуп кызыл болот, мынакей уже түйүлүп баштаптыр. Мына аябай бир эле эки эле күндө жетилип калат экен. Ошол убакта терип алып калбасаң, чымчыктар жейт экен. Дамына кирсин деп отуруп былтыр жакшы эмете албай калдык, бирок түшүмдүүлүк аябай. Мына түбүнөн баштап башына чейин алат экен да. Ошонусу менен мага жакты, бул равада. Энелик бутакты алма болобу, башка немелер болобу кыркып туруш керек, ошондо бутактары көп болот да. Соройт бирөө болбойт мынакей. Учтары кыркылган. Бул көбөйтүү деген жолуна. Болбосо көчөт тигип атасыңар, бир эле түптү тигип коюп, соройтуп бирөө менен карап отургандарды көп көрөм да. Мага көп суроолор келет. Анан кийин качан бул көбөйөт, эмнеге мындай түшүм аз дешет. Ошого өзүбүз жардам беришибиз керек. Ошондой пришипание дейт. Любой өсүмдүктүн учтарын пришипать этиш керек. Мен малинанын учтарын пришипать этем. Бул көк тиреп өсүп турган жаңгакты мыскыл эже үйүндө өстүрүп, чоңойгондо бош жерге тигип, 3 жылдан бери жаңгак мөмөлөп, түшүмөн бере баштаган. Данегинен азыр мен 70 түп жаңгак тигип койдум. Данегинен. Бизде 5 түп жаңгак бар, ошонун эң жакшылары бар, меникенде сынап турган. Ошодон 70 түп жаңгак өстүрүп койдум. Жүзүмдөрдү суроолор абдан күчтүү болуп атат. Мен көбүнчө аватар жүзүмгө маани беришип атат. Ошодон дагы чырынып кылып койгонлорум бар. Азыр бул жаккаларда отурушуп койдум, тамыр чыгып калды. Бирисанында көчөттө сурагандарга берем. Тигилген карагат кожогаттар быйыл жакшы гүлдөдү. Демек быйыл түшүм өткөн жылдагыдан арбын болот дейт багбан. Даже мына кулпунайлар азыр гүлдөп атат, малина. Мынакей. Булар деле ошондой. Чёрный принц мына азыр гүлүн ачып атат. Булардан дагы биринчи цветение эме болуп, мындай болуп түйүлүп калат го. Түйүлүп калганда биринчисини алып коюш керек да мына. Калемпирди дагы, помидорду дагы биринчи гүлүн алып коюш керек. Ошондо процесс токтойт дагы, тамырга күч берип, анан кийин ошол эки берген түшүмгө калемпир болобу, башка болобу, эки эле эмени бышырам деп ошону карап неме болуп булар ошо менен суюк түшүм аз өсүмдүк болуп калат. Ошондуктан пришипание кылыш керек мынакей. Багбан Мыскал Серейко арбы мөмө берген бактарактардын көчөттөрүн интернет аркылуу алып, аны көбөйтүп, облус тургундарына таркатат. Витаминдүү, пайдалуу, азыр биз жеп аткан киви анардай болгон эң жакшы сапаттуу кара өрүк. Бул биздин Талас областынын Арновка, Наматбек, ушул Ботеректүү кара өрүктөрү ошондой кетет. Тууралар келгенде биздикин биринчи алат. Жумурткадай фиолетовый болуп. Анан быйыл ушул органика берип койдук. Буюрса кандай алма болот, кандай өрүк болот дагы чыгарабыз. Орозбек Пейшебаев, Зина Акматова, Бакай Ата району.